Саламатсыңарбы жолдоштор. Бүгүн 3-июнь 2024 Кыргызстан Бишкек. Мына сиздерге мен мурдакы роликке дагы ушул адаптерлер боюнча X-Pro 5 431 боюнча дагы бир маалымат көрсөтөйүн дедим. Бул жерде бизде бул адаптерибиз момундай OBD тестер аркылуу туташса, булга безопасно болот. Анткени бул ушундай OBD тестерибиз бул ошол разъемго кошулат. Тоже переходник аркылуу анан бияктан бияка кетет. Же LM327ге. Анан бул жерде бизде деген эгер бир жеринде ошибка болсо, ошол машинебизде электроникасы боюнча бул жерден кызыл сигналдар күйөт. Эгер ошол сигналдар күйсө, значит бул баягы машинеге могул адаптерлерибизди, лаунчтарыбызды туташтырган бул аябай кооптуу болуп калат. Ошон үчүн аларды туташтырган нежелательно. Бул жерибизде OBD тесттерде мына аккумулятордун вольту көрсөтүлөт. Бул жерде минустар бар, бул жерде плюс, канлоу, канхай. Негизи бул пиндери болсо мына могул жерде көрсөтүлгөн. Расшифровкасы мына момундай. Эгер кимде кызык болсо, акырын паузага коюп, өзүңөр көрүп алсаңар болот. Так, анан дагы айтып кетчү нерсе, бул лаунчтарды бизде туташтырганда кээ бир машинелерге туташтырганга болбойт. Бул лаунч өзү рекомендация берген. Мына бизде мына момундай Toyota Avensis 97-2003, Toyota RAV4 2000-жылкы, BMW 20 пин разъем менен ВАЗдарды, газдарды, мисалы ВАЗ газдарды мен момундай LM327 менен туташтырам. Бул лаунч X-Pro 5 менен такыр туташтырбайм. Анан эгер машинеде пожар болуп мурда же болбосо бир замена аккумулятор менен генератор менен проблема болгондо машинелерге да туташтырганга болбойт. Кымбат аппаратураңар күйүп кетет. DAF деген грузовиктер 2005-жылга чейинки К-линия болсо, аларда аны да туташтырбайсыңар. Анан дагы эгер машинеде кээ бирлер аккумуляторду чечпей эле прямой эле зарядка бере беришет, ошондо дагы силер буну туташтырсаңар, бул аппаратыңар күйөт. Ошон үчүн негизи аккумуляторду машинени чечип алып туруп зарядка берет. Машинени баягы тургузуп алып туташтырган бул туура эмес. Анткени аякта переменный ток, аккумуляторубуз негизи машина өзү постоянный токто турат. Анан бул негизи ушул аппараттар боюнча момундай аппаратыбыз эми где-то баасы 4000-5000 баасында болот. Булары AliExpress'тен заказ кылсаңар болот. Буларды мындай продажада, базарда булар сатылбайт. Специнструмент. Анан эгер ушуга кызыксаңар, мына ушундай өзүнүн нюанстары бар автоэлектрика боюнча. Эми бүгүнкү айтып кете турган нерсем ушул. Жакшылап иштегиле, аппаратыңар көпкө чыдасын. Баарыңарга ийгилик каалайм. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула.